Салам достор. Бул видеодо биз сиздер менен обзор кылабыз мондай ачкыч салгычты. Толук токулганы, сабагын тартканым жок, жөн эле айтып берейин. Эгер түшүнүктүү болсо, өзүңүз эле токуп алсаңыз болот. Бул мындай кичинекей болгон ачкыч салгыч. Мынакей орусча ключница деп айтабыз. Мынакей мындай, мисалы үчүн ушул жерге таксак ключтү тартып мындай алат дагы, тартып коет ичине. Сиздин баштыгыңызда мындай чачылып жүргөн ключтөр, ачкычтар жоголбойт, бир жерде турат. Баары бир идиштин ичинде ушундай болуп сакталат. Дагы кандай түрлөрү бар, сиз каалагандай кылып жаныбар кылып кооздоп алсаңыз болот. Мисалы үчүн бул Пикачу кылып жасап койгонмун. Учуна мындай, көрдүңүзбү, кандай түрлөрү бар, даже ар кандай. Өзүңүз каалагандай кылып кооздоп алсаңыз болот. Эми кандай токулду? Кадимки эле 6 жөнөкөй мамычадан баштаганбыз. Бир аз бошураак уруп, бул жерге место калтырганбыз. Мындай жип, шнур бизге керектүү узундукта өлчөп киргизүү үчүн ушул жерге место калтырабыз. 6, 12, 18, 24, ар бирине 6дан кошуп чоңойто беребиз. 30, 36, 42, 48, 54, максимум 54, могу 54 мисалы үчүн. Бул мисалы үчүн бир аз кичинерээк 48 болушу мүмкүн, 50 болушу мүмкүн. Бир аз гана айырма өтө аз. Көрдүңүзбү? Почти что бирдей эле. Мына ушундай кылып чоңойтуп алабыз дагы бул жерге чейин. Анан бул жагын эч кандай өзгөрүүсүз узартып токуп эле ушундай жасап аласыз. Ал эми кандай кылып кооздойсуз, ал сиздин өзүңүздүн фантазияңызга жараша болот. Кааласаңыз зажим таксаңыз болот, жанагы мындай кылып басып тартып кое турган бул жака чейин. Же мындай ушу жалбырак кылып койсоңуз болот, эки учун. Ал эми бул жагына мындай эмени кольцо киргизип ключ тага турган кадап коесуз. Балдарыңызга сумкасына ачкыч салгыч жасап берсеңиз болот. Өзүңүзгө более скромный, классический алам десеңиз, өзүңүзгө жасасаңыз болот. Мына мисалы үчүн мындай кылып кооздоп вышивка сайып койсоңуз болот. Бул вышивкаларды айзерек жасаган, айзеректин жумушу бул. Ал эми булар мен жасадым. Мына ушундай кылып өзүңүз каалагандай түстө, кооздукта жасап иштетсеңиз болот. Жасап көрүңүздөр сөзсүз. Ошондой эле бул ачкыч салгычтарды жибин айтпай калыпмын. Бул пахта жиптерден токулду. Кааласаңыз ичке шнурдан токуп көрүңүз. Сиз көңүлүңүзгө жаккан түстөрдү алып, каалаган жиптен токуп көрүңүз, кандай чыгат, ал сиздин фантазияңызга жараша болот.